2023 жылдын 14 мартында Кыргыз Улуттук университетинин чоң жыйындар залында данышман аталышындагы илимий практикалык конференция болуп өттү. Аталган конференция Сулайман Кайыповдун 70 жылдык юбилейине арналып, эл аралык деңгээлде уюштурулду. Практикалык конференцияда профессордук окутуучулук курам, студенттер, бир катар коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Көп курдуу окумуштагыбыз бүгүн дээрлик илимий чөйрөдө, илимий коомчулукта bu kişinin marakesi ilimi praktikalık konferensiya katarıdağı kengiri iyilikке жетет деген ойдомун. Bu kişi köp uçurda ошол эпостордогу салыштырма образдарда элдик оозеки чыгармачылыктагы салыштырма көрүнүштөрдү илимге айлантып жаңы студенттерге сабак берүүдө жайылтууда жаңы методикалык ыкмаларды сунуштап бүгүнкү күндөгү өтө актуалдуу болуп турган нарк насил маселебизге айрыкча көңүл буруп коомдо өз ишин улантып келе жаткандыгы менен өтө нарктуу сыйлуу адам деп эсептейбиз. Иш-чарада маданият, илим чөйрөсүнүн өкүлдөрү маарек ээсин куттуктап, илимий баяндамаларды жасашты жана юбилярдын эмгектерин, илимге кошкон салымын белгилеп өтүштү. Сулайман Турдуевич менен биз бир топ жылдан бери чогуу бир институтта иштешип калдык. Эми Сулайман Турдуевич өзү фольклорист, этнограф, тилчи, анан түркологда памирлик кыргыздардын дагы тарыхын, этнографиясын, фольклорун изилдеп, илимий жактан эмгектер жазды. Фольклорчулар көп, түрколог фольклорчулар аз да. Мына ошолордун бири Сулайман Турдуевич болуп эсептелет. Анын эмгеги мына жалпы эле дүйнөлүк түркологдор үчүн өтө керектүү болуп эсептелет. Жыйындын соңунда маарек ээси Сулайман Турдуевич өзү чыгып сүйлөп, конференцияга келген, куттуктоо сөздөрүн айткан жана баяндама жасаган кесиптештерине ыраазычылыгын билдирди. Бул улуттук университет бардыгыбыздын атабыз, энебиз десем болот. Анткени биз биринчи айылдан келгенде эле ушул имараттын эшигин сагалап келгенбиз. Ушул чоң залда сыноолордон өткөнбүз. Анан ошондон бери 70 жыл өтүп кетиптир. 70 жыл ичинде эмне кылдык, эмне жасадык, бизди окуткан мугалимдерибиздин мээнети кайттыбы, өзүңө өзүң эсеп берчү, өзүңө өзүң отчет берчү убакытты ушу алдыбызга коюп аткандыгы үчүн мен жетекчиликке абдан ыраазымын. Мындан ары дагы колдон келишинче, күчтүн жетишинче эмгектенип, ошо өзүбүздүн колубуздан келген ишти дагы мындан жакшыраак жасоого шык берет деп ойлойм. Мен ыраазымын.